Элге адилет өкүм чыгарып туруш үчүн Кудай Теңир берген жерлерге ар бир уруудан башкаруучулар менен көзөмөлдөөчүлөрдү дайында. Мыйзамды бурмалаба, адамдын жүзүнө караба, пара алба, анткени пара акылдуулардын көзүн тунартат, адилеттүүлөрдүн ишин бурмалайт. Адилет болгула, адилет болууга умтул, ошондо Кудай Теңириң берип жаткан жерди ээлеп жашайсың. Кудай Теңириңе арнап курган курмандык чалынуучу жайдын жанына мазар теректерди отургузба. Кудай Теңириң жек көргөн мамыларды орнотпо. 17 бөлүм. Кудай Теңириңе кемчилиги бар, же болбосо бир жаман нерсеси бар малды, өгүз болобу, кой болобу, курмандыкка алып келбегиле. Анткени бул Кудай Теңириң үчүн жийиркеничтүү. Эгерде Кудай Теңириң берип жаткан жерлердин биринде силердин араңардан эркек же аял Кудай Теңириңдин келишимин бузуп, ага жакпаган ишти кыла турган болсо, же мен тыюу салган башка кудайларды ээрчип, ага табына турган болсо, же күнгө, же айга, же асман күчтөрүнө таазим кыла турган болсо, сага ушинтип айтып келишсе, ушундайды уксаң, анда оболу жакшылап иликте. Эгерде Исраилда ушундай жийиркеничтүү иштин болгону чын болсо, анда ушундай жийиркеничтүү ишти кылган эркекти же аялды дарбазанын алдына алып чыгып ташбаранга алып өлтүр. Ал 2 же 3 күбөнүн сөзү менен өлүм жазасына тартылууга тийиш. Өлүм жазасына бир күбөнүн сөзү менен тартылбасын. Аны өлтүрүүгө күбөлөр биринчи кол көтөрүшсүн, анан баардык эл кол көтөрүшү керек. Өз ичиңдеги жийиркеничтүү ишти мына ушинтип жок кыл. Бирөөнү бирөө өлтүрүп койгондо, бирөө менен бирөө чатакташа кеткенде, бирөөнү бирөө сабап денесине зыян келтиргенде, ал ишти чечүү сен үчүн кыйын болсо, дарбазаңдын алдында пикир келишпестик болсо, анда Кудай Теңириң тандап алган жерге барып, ошол убактагы ыйык кызмат кылуучу лебилерге жана башкаруучуларга кайрыл. Алар сага эмне кылууну айтып беришет. Теңир тандап алган жерде алар кандай айтса ошондой кыл. Алар кандай буйрук берсе, ошонун баарын аткарууга аракет кыл. Алар үйрөткөн мыйзам боюнча, алар берген көрсөтмөлөр боюнча кыл. Алардын айтканынан оңго да, солго да бурулба. Ким Кудай Теңириңдин алдында кызмат кылып жаткан ыйык кызмат кылуучуну же башкаруучуну текебирденип укпай койсо, ал өлүшү керек. Исраил элиндеги жамандыкты ушинтип жой. Муну баардык эл угуп, коркуп калат. Ошондон кийин текеберденбей калышат.